Морекерим беримдүү Аллах Тааланын аты менен баштайбыз. Ушул таалим программасына жеткизген Кудайга шүгүрлөрдү айтабыз. Жана сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болсун. Урматтуу момун мусулман бир-туугандар, Марвада насихатта түз эфирде таалим программасы. Бүгүн сиздер менен биз ушул Курбан айт деген эмне деген темада сөз кылабыз. Курбандыкты чалуу канча күнгө болот, кимдер соёт, кыскасы курбандык жөнүндө сөз кылабыз. Андыктан биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Сиздердин кызматыңыздарда Темирлан Акматов. Бүгүн ушул биздин Марвага насихатка ушул курбандык жөнүндө маалымат берүү үчүн дин аалымдары келишкен. Анда тааныштырып өтсөм, Эгембердиев Илхам Али ажы Чүй облусунун казыятынын Үгүт Насаат чарба курулуш бөлүмүнүн адиси. Кош келдиңиз. Жана ошондой дин аалымы Көкжар мечитинин имам хатиби Иса Акмеков устазыбыз. Кош келдиңиз. Алла разы болсун, урматтуу бир-туугандар. Убакыт бөлүп ушул жалпы эл журтубузга бир жакшы маалымат берсек деп атабыз. Кудай буйрса анда дамылап ушул курбандык деген эмне бир токтолуп берсеңиз, элиңиз менен бир амандашып. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу жамаат, бардыгыңыздарга келе жаткан Курбан айт майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Эң негизги алганда курбан деген сөздү ала турган болсок, курбан деген сөз бул ар бир эле Аллах Таалага жакындай турган иш аракеттин бардыгына эле курб деп айтылат, курбан деп. Бирок бизде адатка айланып, ошол союла турган курбанчылык жандыгына курбан деп ат коюлуп, андан улам анан Курбан айт Курман байрамы деп белгилүү болуп калганын билебиз. Курбан айттын тарыхын карай турган болсок, жылда эле айтылып келет, тарыхта айтылып келген, бирок адам баласынын тарыхы ушундай экен, кылымдардан бери келет адам баласынын тарыхы ушундай экен. Кандай бир залкар алым өтсө, же бир баатыр өтсө, же бир кандайдыр бир баатырлык бир нерсени кылып өткөн адамдар болсо, ошолордун атын улап калабыз. Анын аркасынан биз Үгүт Насаат ала турган болойлу, урук тукумга чейин ушул нерсе улана берсин деген максатта ниетте айкел тургузушуп, анын аркасынан эстеп жүргөнгө айкел тургузуш экен да, адат боюнча. Кылымдардан бери билебиз, ушул нерсе адат болуп калган адам баласында. Бирок исламда айкел тургузуу бул уруксат берилбейт. Ошого Аллах Таала бизге курбанчылыкты берген. Эми курбанчылыктын берүүсүнүн себеби эмнеде? Баарыбызга маалым болгон, Ибрахим алейхиссалам улуу жашка барып калганда баласы болгон эмес. Көптөн көп дуа кылып, Аллах Тааладан уул берүүсүн дуа кылып келген. Курандын көптөгөн аяттарында айтылат, окуяларда айтылат, хадистерде айтылат. Акыры Аллах субханаху тааля дуасын кабыл кылып, Аллахым уул берет. Уулдун атын Исмаил коет. Исмаил өтө сүйкүмдүү болот. Ибрахим алейхиссаламдын ата катары эң жалгыз, көптөн бери сурап алган, Аллахтан тиленип алган уулу болот. 13 жашка жетет. 13 жаш деп айтылат. Эми балагатка жетти деп Куранда айтылат. Тафсирчилер аны 13 жаш деп тафсирлейт. Ал убакытта атасына жөлөк болуп бере турган, атасынын ишине жарап кала турган, жумшаса ишин кыла турган бир убакытка жетип калган кезде Аллах Таала Ибрахим алейхиссаламды сыноону каалайт. Бул негизи сыноо катары эле болот. Ибрахим алейхиссаламдын түшүнө кирет. Исмаил алейхиссаламды баласын союп аткан болот. Эми пайгамбарлардын түшү дагы аян болуп эсептелет, вахий болуп эсептелет деген негизди ала турган болсок, ошол түшүнө кирген түш дагы бул аян болуп эсептелген. Ибрахим алейхиссалам албетте түшүнөт. Кээ бир тафсирчилердин дагы айтышы боюнча бул түш бир канча күн ирет ушундай түштү көрөт. Ибрахим алейхиссалам кайталанып турат. Андан улам Ибрахим алейхиссалам албетте түшүнөт. Бул нерсени Исмаил баласына айтат. Баласы айтканда баласы Аллах Тааланын буйругу экен деп эле кабыл кылат. Албетте атаке, Аллах Таала сизге эмне буйрук берген болсо ошону аткарыңыз деп айтат. Көптөгөн хадистер бар, окуялар бар. Кээ бир хадистерде ушундай деп келет, Исмаил алейхиссалам баласы атасына кээ бир насааттарды да айтат. Кандай насааттар? Атакем, сиз Аллахтын буйругун аткарыңыз. Мени союп жатканда, сойгонго буйрук келди, мени союп жатканда мени ылдый каратыңыз. Менин жүзүмдү көрүп, сиз райымга кубулуп, Аллах Тааланын буйругунан четте калып калбаңыз. Аллах Тааланын буйругун аткарбай калбаңыз. Кийимиңизди канга боебоңуз. Бычакты курчутуңуз. Кийимиңиз канжалы болуп барып, анан үйгө барсаңыз, апам канды көрүп алып, алдагы ыйлап,
апамды сыздатқым келбейді. Апама барғанда салам айтып барыңыз, киіміңіз таза болып барсын деп айтылғандағы өзінің баласының атасына болған насихаты ушул болот. Ибрахим алейхиссалам анын жообун айтат: сен мени Аллахтын астында ибадат кылганга жакындата турган менин уулум болдуң деп, ушундай бир мактоолорду айтат. Бул жерде Исмаил пайгамбардын атасына канчалык баш ийиш керек, атасына кандай деңгээлде өкүмүнө жардам бериш керек, Аллахка болгон жакындоого баласы атасына канчалык деңгээлде жардам бериш керек, мына ошонун чоң бир үлгүсү болуп турат. Узун окуянын кыскасында Ибрахим алейхиссалам ушундай бир сыноо менен сыналат. Албетте Аллах Таала баласын курбанчылыкка чалууну максат кылган эмес, балким жөн эле сыноону максат кылган, сынайын деген. Сыноонун дагы тереңиреги ушундай болуп атат. Ибрахим алейхиссаламга аян, тафсирчилер айтат, түш аркылуу кирип атат. Себеби түштөн болгон аял баары бир мен бул түштү балким мындай түшүнүп калдым, тигиндей түшүнүп калдым, балким башкача дагы бурмалап койсо болот, башкача жооруп койсо болот деген ыктымал кала берет экен да. Ачык периште келип, ачык эле айта турган болсо эч кандай ыктымал калбайт эле. Бирок дагы бир сыноонун, дагы бир тереңдетилген оор түрү ушул болуп атат. Аян ошол түш аркылуу келип атат. Экинчиден дагы бир сыноонун, дагы бир ушундай бир оор түрү, ушундай керекке жарап калган, ушунча 13 жылдан бери бири-бирине жакын болуп калган, ата баладай болуп жүргөн мезгилдер көп болуп калган учурда ушул сыноо келип атат. Бирок ушунун бардыгынан калып, бардыгын аттап өтүп, Ибрахим пайгамбар Аллах Тааланын буйругу буйрук, өзүмдүн нафсым, өзүмдүн каалоом, өзүмдүн шахватым деген нерсени четке кагып, албетте Аллах Тааланын буйругу айтылды, демек мен буну аткарам, даярмын деген негизде ушулга аттанып жөнөйт. Аттангандагы окуяларды билебиз, шайтандар келип азгырат, айтылган сөздөр бар, алардын айтылган сөздөрүнүн улам жөрөлгө болуп калып кеткен ислам динибизде нерселер бар. Барып жаткызат, сол капталына жаткызат, албетте соёюн деп бычакты тартса, албетте бычак кеспейт. Бул окуядан билебиз, албетте. Бул нерседен эске ала турган нерсе, биздин акыйдабыз боюнча, Ахлу сунна вал жамааттын акыйдасы боюнча себеп бычак, кесүүчүлүк бул кыймыл. Себеп өзүнөн түзмө-түз кыймылды алып келе албайт. Балким Аллах Тааланын жаратуусуна муктаж. Бычак кессе эле кесет деген себеп жок, түшүнүк жок. Албетте бычак бул себеп болуп берип атат. Бирок ошол себеп табылган учурда, ошол учурда эгер Алла Таала кесүүчүлүк сыпатын жарата турган болсо кесет. Же болбосо от күйүп жатат, бирок ошол учурда Аллах Таала күйгүзүүчүлүк сыпат жаратса күйгүзөт, кыймыл жаратса күйгүзөт, болбосо себеп өзүнөн өзү таасир бере албайт. Ахлу сунна вал жамааттын ишеничинин дагы өзөгү ушул жерде жатат. Эч бир нерсенин кыймыл аракетин биз өзүбүз жарата албайбыз. Биз себеп деген айткан нерсебиз, себеп болгон учурда ошол кыймыл аракетти эгер Алла Таала жаратса болот, жаратпаса болбойт. Дарыны деле эгер бир ичип жатсак, дары бизге шифа болот деп айтабыз, бирок ошол себеп болот деп айтабыз. Дарыны ичебиз, бирок ошол учурда эгер Алла Таала шифаны жараткан болсо, анан ошол шифа берет, болбосо шифа бербейт. Өзүбүздүн эмебизге кайта турган болсок, окуябызга ошол учурда Аллах Тааланын райымы менен Жабраил алейхиссалам курбанчылыкка бейиштен кой алып келет, өтө семиз кой. Жабраил алейхиссалам өтө тез шашкандыктан, союп жиберет деп шашкандыктан, курбанчылыкка чалып жиберет, баласын курбанчылыкка чалып жиберет деп шашкандыктан Аллаху акбар деп айтат. Жана такбир ташрикти билебиз. Ибрахим алейхиссалам ла иляха иллаллаху Аллаху акбар деп айтат. Аны уккан Ибрахим алейхиссалам койду алып келатканын уккан, көргөн Исмаил алейхиссалам Аллаху акбар ва лиллахил хамд деп айтат. Аллах улук, Аллахка шүкүр деп айтат. Ошондон улам такбир ташрикта бизге сүннөт болуп калган. Эми мындан ала турган үлгү бизге бул жердеги окуяны карай турган болсок, адамзатты, бир атаны Аллах Таала өзүнүн сүймөнчүк баласын, бул дүйнөдөгү эң жакшы көргөн нерсесин Аллах үчүн, Аллахтын буйругу келген учурда нафсыңды артка коюп, Аллахтын айтканын кыл деген буйрукту аткардыбы, аткарбадыбы? Ушуну бизге көрсөткүсү келди. Ибрахим алейхиссалам ушул буйрукту аткарды. Аткарды, акырына чейин барды. Исмаил алейхиссалам да ошого көмөк болду, жардам берди. Демек, ушул нерсе бизге эсте калыш үчүн. Албетте биз бул үчүн эстелик тургузбайбыз. Бирок ушул нерсе бизге Аллах Таала үчүн жан малыңды аяба, бала чака үй бүлөңдү аяба. Аллахтын буйругу келгенде бардык нерсени таштап Алланын буйругун аткар деген нерсе бизге сиңиш үчүн Аллах Таала ушул жөрөлгөнү,
курбанчылык чалууну улам эскерип турууну жыл сайын бизге важип милдеттердин бири кылып койду. Аллахым ар бир учурда бизге өзүбүздүн нафсибиз, шайтандын карама каршылык, душманчылыктар болгон учурда Аллах Тааланын айтканын дегенин буйругун аткарганга иншалла тауфик берсин. Баракелде. Алла разы болсун. Мынакей урматтуу угармандар, Иса устаздан бир жакшы керемет тарых айтылды. Илхам устаз, кош келдиңиз. Хош келдик. Рахмат чакырганыңыздарга. Жакшы, анда мынакей эми бул өтө чоң тарых, томдоп китептер жазылган. Анан бир сааттын ичинде баардыгын батырыш мүмкүн эмес. Ошондой болсо дагы негизги жерлеринен ушу элибизге жакшы бир маалымат бергенге Кудай насип кылсын. Анан ушул курбандык чалуулардын тартиптери, мынакей эми милдет кимдерге милдеттелген, ушул негизги эле курбандык дегенде азыр суроолордо келип атат, ушул карызы бар болуп сойсок болобу же болбойбу, ошо токтолуп берсеңиз. Аллах таала чексиз мактоо болсун, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам саламат болсун. Ассаламу алейкум урматтуу туугандар. Аллах таала баардыгыбызга мына ушул айларды, курбан айтты баарыбызга кут кылсын. Дамлабыз айткандай чындыгында бул курбан айт өтө ыйык майрам. Мусулмандардын эң чоң эки майрамы бар. Мына ушул биринчи ороз айт, экинчи курбан айт. Ушул курбан айтта Кудай Таала өзү мына ушул адамдарды ошол эт менен тамак кылып, тамак катары сыйладыт да. Ошол курбанчылыктын өкүмү бул биринчи курбанчылыкка сое турган адам, курбанчылык кыла турган адам бул акыл эстүү болуш керек, мусулман болуш керек, андан кийин бай болуш керек, мусафир эмес, жергиликтүү киши болуш керек да. Анан сиз айткандай карызы бар адамга, ал карызы боло турган болсо, эгер карызы жана курбанчылыкка сое турган акчаны бүт ороп ала турган болсо, анда сойбой койсо дагы боло берет. Негизинен бул курбандыкты чалуу важип кимге милдет, бул кимге зекет бергенге милдет боло турган болсо, ошол адамдарга курбанчылык чалуу милдет болуп эсептелет. Жакшы, Алла разы болсун. Анан мына устаз жылдан жылга бизде азыр Кудайга шүгүр мусулмандар көбөйүп, баягы курбандык сойгонго мурун баягы даярданып, же болбосо жакшы малдарын даярдашат да. Анан негизи эле ушул курбандыкка кандай малдар өтөт? Жакшы суроо бердиңиз. Байлык дамылабыз азыр эле эң негизги бай болуш керек деп айтты го. Буга эми ошол нисаптын эсин айтып кете турган болсок, азыркы күндөгү муфтияттагы фатва күмүштүн баасы менен 595 грамм, алтындын баасы менен болсо 85 грамм. 585-чи проба менен эсептешет. Жалпы сан айтканда 250 000 сом адам болгон адам ошол курбанчылык 3 күндүн ичинде 1 жыл айлануусу дагы шарт кылынбайт. 250 000 сом ба? 250 000 сом ошол убакыттарда бир жуманын ичинде курбанчылык союш керек боло турган күндөрдүн ичинде эле табылып калган болсо, ага курбанчылык чалуу важип болуп эсептелет, зарыл болуп эсептелет. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи айткан, кимдин байлыгы болуп туруп, валам юдахи курбанчылык чалбаса, фала яқрабанна мусаллана, биздин намазды окуган жайга жакындап келбесин. Келбесин, жакын келбесин. Катуу эскертиптир, катуу эскертип, себеби бул күнөө чоң күнөө болуп эсептелет. Эми сиз айтып кеткен нерсе, курбанчылык албетте бул колунда бар адамга фарз болгондон кийин, важип болгондон кийин, важип деп айтайлы, важип болгондон кийин, зарыл милдет болгондон кийин анын дагы шарттары бар. Кандай мал жарайт? Эң биринчи бодо малдардан төө, бука, же уй, кой. Койго дагы албетте эчки кирип кетет. Койдон баштай турган болсок, албетте 1 жыл болуш керек. Эгер жарым жыл боло турган болсо, анда өтө чоң болуш керек деп айтылат. Эгер жарым жыл боло турган болсо, ошол 1 жылдыктардын арасына кошуп койсоң эч кандай айырмасы жок, ушунчалык деңгээлде көлөмү чоң боло турган болсо, алда боло берет деп айтылат. Бирок биз негизинен 1 жыл деп айтканыбыз туура болот. 1 жыл. Уйга болсо 2 жыл, төөгө болсо 5 жыл. Эми сыпаттары келе турган болсо, эң негизгиси семиз болуш керек. Семиз эттүү болуш керек. Албетте курбанчылык чалып жаткандан кийин сапаты дагы Аллах Таалага ушунчалык деңгээлде биздин ыхласыбызды билдиришибиз керек. Эң негизги маани бере турган нерсе бул өзүнүн эттүүлүгү болду. Андан кийин 4-5 нерсеге баса белге кетишибиз керек. Аксагандыгы. Устаз ушетен сөзүңүз озукта бир маселе. Эми бизде баягы башка улуттун өкүлдөрү баягы же болбосо мусулмандар курбандык чалганда мисалы 400-төн 500-төн кой сойгондор бар да. Анан кээ бир баягы инсандык кылып башын эсептешет, бирок башын эсептейт, акчасын берди, анан
Үндүктө чоңураак эле козулар кошулуп калат экен да. Ошолор өтөбү өтпөйбү? Албетте үндүк болбойт. Жок, үндүктө чоңураак дегеним мындай. Үндүктө чоңураак козу дейсизби? 1 жыл өтпөй. Ошо биз айткандай 1 жыл болуш керек. Кыскача маселе 1 жыл болуш керек деп айтып коебуз. Анан кийин 6 ай болгондо да 1 жылдыктардын арасына кошсо, 1 жылдыктар менен тең тай алмашып сүзүшө турган болсо деген эми бул дагы ашыкча бир эмелер да, кошумча бир маселелер. Анан кийин айыптардан таза болуш керек деп айтылат. Ошо токтотсоңуз. Айып не болуп эсептелет? Мисалы үчүн аксак. Аксак болгондо дагы эмне жагынан аксак? Эгерде 4 буту бар, ошол аксаган 1 буту бар, ошол буту менен баспай турган болсо, демек ал айып. Аны сойгонго болбойт. Дагы бир маселе устаз. Мисалы бука алып келди деп койлу. Союйн деп атат. Буту сынып калды маштан түшүп атканда. Эмне болду? Союп аткан учурдагы жеткизилген айып болуп эсептелбейт. Жок, алып келди маштан түшүрүп атат. Ошо түшүрүп атат, ошол сою турган жерге алып барып аткан учурдагы жеткирилген кемчиликтер кемчилик болуп эсептелет. Өтө берет. Эгерде ошол жанагы айтып аткан маселебизден 4 бутунун 1 буту аксак болуп атат. Бирок баскан учурда аны баары бир колдонот. Минтип аксап болсо да бирок тийгизип колдонот. Андай аксакты сойсо боло берет. Экинчи маселе көзү. Көзүндөгү эмне нерсе айып болуп эсептелет. 2 көзү көрбөсө албетте айып. 1 көзү көрбөсө албетте айып. 1 көзүнүн жарымы көрбөсө албетте айып. 3төн 1 бөлүгүнүн көбү көрбөй ата бул айып. 3төн 1 бөлүгүнүн азын да көрбөй калса албетте бул айып эмес. Буну сойсо болот. Демек, көзүнүн 1 көзү көргөн, 1 көзүнүн жарымы көрбөгөн же 2 көзү толугу менен көрбөгөн бул айып болуп эсептелет. Айып койду же айып жанды Аллах Таала үчүн курбанчылык кылганга жарабайт. Ал эми көзү кыйшак боло турган болсо, ахвал деп коет, көзүнүн эмелери, каректери кыйшак боло турган болсо, албетте бул айып болуп эсептелбейт. Эки башка болуп калат экен, Же мындай карап калат, же мындай карап калат. Үчүнчү маселе кулакты айта турган болсок, кулагы туулганда эле түп тамыры менен кулагы жок болгон болсо, бул албетте айып болуп эсептелет. Азыр түп тамыры менен жок болгон деген маселени мүйүзгө келгенде айтабыз, неге мынтип айтып жатабыз? Себеби түп тамыры менен жок болгон кулак бул албетте айып болуп эсептелет. 1 кулагы жок болгон албетте айып болуп эсептелет. Анан кийин 3төн 1 бөлүгүнөн көбү кезилген болсо, албетте бул дагы айып болуп эсептелет, бул жарабайт. 3төн 1 бөлүгүнөн азы болсо боло берет. Ал эми кээ бир эмелерди жолуктурабыз, кулагы тең жарымынан кезилген болсо жөн эле. Бул айып болуп эсептелбейт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу каармандар, дин алымдарынан ушул жооп болуп атат. Курмандык деген эмне деген теманы тегеректен сөз кылып атабыз. Андыктан бул өтө майда бирок маанилүү маселе. Ошол сиз курбандыгыңыз жакшы болсун десеңиз, өз даргөйүнө кабыл болсун десеңиз, мынакей сөзсүз биздин берүүнү көрүп, анан YouTube'дан дагы, Instagram'дан дагы ошол марба деп насихаттап издесеңиздер, буюрса кайталоосун да көрүп аласыздар. Негизги максат ушул берүүдөгү максат ошол бири бирибизге пайдабыз тийсе деген. Анан эми устаздар мынакей айтсаңыздар, ушул курбандык дегенде бул эми өтө чоң тема. Ошондой болсо дагы сахабалар, пайгамбарлар ушул курбан айт дейбизби, жолубуз ошого даярдануу, жолубуз ушул айларды кандай өткөн? Албетте бул күндөр, курбанчылык чала турган күндөр, андан алдыңкы Зулхиджанын 9 күнү бул мусулманчылыкта эң ардакталган 10 күндөрдүн бири болуп эсептелет. Мусулманчылыкта бизде албетте Аллах Таала Аббакырлардын хадисине келгендей, жерди жараткандан 12 айга бөлгөн, алардын 4-өсү харам болуп эсептелет. Ошол айлардын арасында 3 10 күндүк бар, 3 10 күндүктүн кадыры баркы өтө чоң. Эң биринчиси Рамазан айынын эң акыркы 10 күнү. Экинчиси Мухаррам айынын алгачкы 10 күнү, анан үчүнчүсү мынакей ушул биз турган Зулхиджа айынын 10 күнү болуп эсептелет. Зулхиджа айынын 10 күнү болуп эсептелген ушул күндөр Аллах Таалага кылынган ибадаттар эң сүйкүмдүү, кылынган дуалар кабыл болот, мындагы кылынган амалдар, сооптор 1 жылга бир хадистерде келгендей, ал эми Арафа күнүндөгү кылынган амал жана кармалган орозо 1 жыл алдыңкы жана 1 жыл кийинки күнөөлөрдү кечирет. Албетте бул күндөргө пайгамбарыбыз даярданган. Курбанчылыкка маселе келе турган болсо, курбанчылыкты пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям курбанчылык Мадинага хижра кылгандан кийин экинчи жылы важип кылынган. 9 жыл бою пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям курбанчылык чалган. 9 жыл, 9 жыл бою. Эң биринчи чалганда 2 кой менен курбанчылыгын кылган.
бирөөсү менин үчүн, бирөөсү менин үммөтүмөн курбанчылык чалбаган адамдар үчүн деп айтып баштаган. Пайгамбар саллаллаху алейхи бул дүйнөдөн көз жумгандан кийин дагы Али радыйаллаху анху Абу Даудта келген хадисте пайгамбарыбыздын атынан да курбанчылык чалып келген. Демек, маркум болуп калган адамдардын атынан да курбанчылык чалуу бул дагы чоң аталарга, тайтыларга, тайнелерге, бир туугандарга болот. Бирок антип чалынган курбанчылыктын этин бир гана кедей кембагалдарга бериш керек болот. Ал эми биз чалып аткан бүгүнкү күндөгү курбанчылык бул албетте мындан бай, кедей, мусулман, капыр бардыгына бирдей берсе боло берет. Жакшы. Устаз, анан ошо курбандык дегенде мынакей бул айларды өзгөчө мындай орозо кармап өткөн мусулмандар жылдан жылга өсүүдө. Анткени дин агартып өсүп атат окшойт, Кудайга шүгүр. Алымдарыбыздын баяндары, сабактары медреселерде жана башка мечиттерде баяндар болуп атат. Жакшы. Ушул айды мындай сооп алуу, же болбосо шанс ай десек да болот. Кандай соо амалдар жасаса болот? Ооба. Устаз айткандай, баягы ушул айдын башка тап 10 күнү, Зүлхижжанын 10 күнү. Бул өтө Аллах Таала башка күндөргө караганда соо көп бере турган күндөр болуп эсептелет да. Ушул күндөрдө Аллах Таала валаялин ашр, ошол баштапкы Зүлхижжанын 10 күнүнө деп касамданып ишкен да. Мына ошол 10 күндү орозо кармап, албетте курбан айт күнү эмес, Арафа күнгө чейин орозо кармап өткөрсө болот. Негизинен биздин мына ажекелерибиз, азыр Кыргызстандан барган ажекелерибиз ошо Меккеде алар Арафа күнү орозо кармап орозо тутушат. Биз деле бул жерде орозо кармай турган болсок, 1 жылдык келерки, 1 жылдык өткөн күнөөлөрүбүз кечирилет деп хадис мазмунда келет да. Ошого бул күндөрдү башка күндөргө карагандан жакшыраак, ошо зикир менен, Куран менен, жакшылык кылуу менен, тууган уруктар менен болгон мамилени жакшыртуу менен жакшы алып бара турган болсок, бул башка айларга караганда соо көбүрөөк болуп эсептелет да. Анан бул ошол даярданыш керек негизи курбан айткачы. Ошо курбанчылыгыңызды азыртан алып даярдап коюңуз, кой сойсоңуз коюңузду, бука сойсоңуз букаңызды, эмне сойсоңуз ошол уйбу, эчкиби, төө аны алып даярдап, бизде ошондой устаздар мурда ушундай кылышып курбанчылык сое турган болсо, курбанчылыгын алып келип, 1-2 ай мурда аны отдельно бир коробго киргизип, жакшылап багып, чөптөрдөн жакшы жемдерден берип, чөптөрдөн берип, жакшылап жемдерден берип, анан тарап жууп, шампунь менен да жууп коюшкан. Себеби пайгамбар хадисте келген, "Зохаякум матаякум". Бул курбанчылыгыңар эртең кыямат күнү силердин ошол үстүнө минип, жанагы Сиратлы көпүрөсүнөн өткөн улооңор болот деп айтылган да. Ошого бул курбанчылыкка кандай амал менен дагы, ошол мал менен дагы даярдана турган болсо, албетте Аллах Таала разы болгон амалдардын бири. Жана дамылап айткандай, бул курбанчылыктын тарыхы ошол Ибрахим алейхисаламдан бери келет да. Канча деген миң жылдардан бери келаткан тарыхы бар. Ошого биз албетте Кудай Таала бизге берген бул эң чоң бир жакшылык. Аллах Таала өзү курбанчылыктын этинен бизди даам татырып сыйлап аткандан кийин ага даярдана турган болсок эң жакшы болот. Устаз, жакшы бир нерсени айттыңыз да. Ошол биз бала чакта ошол чоң ата чоң энелерибиз, тайта тайнелерибиз ошол баягы малды атап, анан бакчы эле да. Көрсө ошол пайгамбардын хадистерин амал кылышкан экен да алар, даярдап, эме кылып кое турган болсок өтө жакшы болот да. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баса белгилеп айткан да. Ошо Сиратлы көпүрөсүдө силердин улооңор болот деген. Сиратлы көпүрөсүнөн өтсөк ар жакта эмне бар? Бейиш бар да, түбөлүк. Анан курбанчылыктын ар бир түгүнө Кудай Таала ар бир түгүнөн сооп берилет да. Мисалы койдо канча түк бар? Аны бир жумалап отуруп деле эсептеп бүтпөйсүз да. Эми ошол ар бир түгүнө сооп болуп аткандан кийин, ар бир аккан канына сооп болуп аткандан кийин, бул ошол такыбалыкка дагы кирип кетет да. Баягы малды алып даярдап койгон, бул такыбалык дагы кирип кетет. Ошого алып даярданган, башка амалдар менен даярданганда бул эң жакшы нерсе болуп эсептелет да. Устаз, анан ушул курбандык дегенде, мынакей сиздердин Көк Жардагы мечит Аллах Таала берекелүү кылсын, ушу имам болуп жаңы барган экенсиз. Даярдыктар кандай? Кандай иш-чаралар болот? Азыр эми Кудайга шүгүр, илгери биздин балдарыбыз жаңы жылды бир айлап күтчү да. Азыр мына Кудайга шүгүр орозону күтүшөт, курбан айтты күтүшөт, иш-чаралар, майрамдык, маанай, парктарда, аянттарда жакшы нерселер болуп атат. Сиздерде кандай программалар болот? Эмелер жакшы, даярдыктар жакшы. Анан дагы бир сөзгө киришерден алдын айтып кетүүчү дагы бир маселе, Дамыл өтө жакшы маселени айтты. Алдын ала даярдаган депчи. Бирок ошо алдын ала даярданган малдын эч бир нерсесин пайдаланганга болбойт. Мисалы үчүн, уй мал боло турган болсо, анын сүтүн ичкенге болбойт. Садака берип салыш керек. Сүтүн пайдаланган болбойт, эчки болсо деле сүтүн,
жүндөрүн кыркып алып пайдаланабыз деген баары туура эмес, мунун баардыгы болбойт. Демек биз курбанчылыкка деп алып койгон малдын бир гана Аллах Таалага дегенден кийин эч бир нерсени пайдаланбай, ошол сойгонго чейин эч нерсесин пайдаланбаш керек. Бул биринчиден. Экинчиден, жанагы таза мал менен дамла бизде адат болуп калган деген биздагы шарияттан алынган нерсе, бул ошо Родул Мухтарда келген маселе бар. Жалжала деп коет дамла. Нажас нерселерден жеп тамактанып калган жаныбар деп айтылат да. Буларды кантип тазалаш керек? Эми ошол нажас нерселерди жеп көнүп калган жаныбар болсо, төө болсо, төөнү 40 күнгө чейин таза чөп берип тазалаш керек деп айтылат. Орто малды, уйду эми бир буканды 20 күн, ал эми койду, эчкилерди болсо 10 күнгө чейин ошол таза чөп берип кылыш керек деген маселенен улам анан ушул нерсе бизге адат болуп калган. Бул нерсенин дагы түбү бар. Үчүнчүдөн биздеги Көкжар мечитинде биз кеңештик, бул тууралуу кеңешип, ошол жактагы жергиликтүү адамдар менен кеңешме кылсак, ошол бир бука союла турган болду, бир чоң бука союлат. Анан союбуз деп каалагандар, каалоочулар өтө көп. Бирок ал жердеги шарт биздин жана санитардык нормага дал келбеген себептен, ошончолук шарт ошол жерде табылбаган себептен биз бул курбанчылыкта ушундай деген шартты коюп атабыз. Сиздер союп келип берип бизге берсеңиздер, союла турган жерден союп келип бизге алып келип берсеңиздер, даярдап. Биз ошол нерсени таркатып өз элине жеткирип берген милдетин, жоопкерчилигин алабыз деп жатабыз да. Болбосо ал жерге алып барып алып, анан ошол жерден курбанчылыкты кылабыз дей турган болсо, көптөгөн тазалык нормалар сакталбай калат экен. Бирок даярдык буйруса, бир бука ошол жакта союла турган эме бар, шарт ошол жерде болуп атат. Ал эми калган ашыкча жан-жандыктар боло турган болсо, каалоочулар боло турган болсо, ошол жакка алып келип берсеңиздер, биздеги списоктор бар, жардам муктаж үй бүлөлөрдүн, ошол Көкжар, Улан, Новостройка, ошол микрорайондун бардыгына таркатып бере ала турган чалык бизде ошо тизме бар, ошол тизме менен жеткирип бере алабыз иншалла. Жакшы. Чүй казыятта кандай иш-чаралар болот? Буюрса биз дагы мүмкүнчүлүккө жараша колубуздан келишинче ошол казыяттын кызматкерлери ошол чүй облусундагы биздин өзүбүз казыяттын тегерегиндеги муктаждарына кайрылып атабыздан ошол арыздардын негизинде өзүбүз билген ошол жанагындай муктаж үй бүлөлөргө жанагындай эсебин алып даярдыктар болуп атат буюрса. Анан фонддор менен да иштешебиз. Биз ошол фонддордон келген нерселерди биз ошол жанагындай мүмкүнчүлүгү чектелген эмелер бар, балдар үйү, мына ушундай жерлерибиз бар. Ошол жерге алып барып курбанчылыктарын жеткиребиз буюрса. Жакшы. Устаз, анан сиз ошол биз билгенден Көлмө медресесинде да сабак бересиз. Анан ошол Көлмө медресеси да чоң медресе. Канча деген бүтүрүүчүлөрдү бүтүрүп атат. Ал жакта да иш-чаралар болсо керек. Тамам жакшыраак болот. Буюрса бизде дагы болуп атат, ал жакта дагы бизде эми ошол жерде өз балдарыбыз бар, медреседе окуган, ал жерде устаздарыбыз бар. Ошол устаздарыбызга, балдарыбызга дагы биз майрамдык жанагындай майрам уюштурабыз. Ал жерде балдарга албетте жооп беребиз, ал күндөрү эс алуу болот. Анан ал жерге келген курбанчылыктарды ошол курбанчылык өзүбүз союп, ал жерде медресеге, ошондой эле балдарга жакшы бир майрамдык маанай, шаң тартууларга аракет кылып жатабыз буюрса. Жакшы, Алла берекелүү кылсын. Урматтуу көрөрмандар, угармандар, Кудай Таала ушул бул эми Курбан айтты жылдап күткөн биздин мусулман бир туугандар бар. Ошондой болсо дагы бул сиз менен бизге бир жакшы мүмкүнчүлүк, бир шанс күн десек да болот. Канча деген бир туугандар ушул күндү жетпей калган учурлар да бар да күнгө. Анан эми Кудай Таала бул жакшы мүмкүнчүлүктү берип атат. Ошол аз убакыт калды. Анан бул убакытта негизги эми бул сооп алуу да, сооп алуу. Анан ошол жанагы берилген союлган жандыктардан, малдан баягы канын соо, анан ошол баягы ниет кылуу, ошолорго да токтолсоңуз. Тамла. Ниет бул эң негизги амалдардан бири болуп эсептелет. Албетте ниет кылып жатканда, ошол малды базардан сатып алып жатканда эле курбанчылык үчүн деп ниет кылып койгонубуз бул туура. Ошол убакта эле курбанчылык деп ниет кылынат. Кийин союп жаткан учурда дагы эми албетте ниет болот. Бирок аны менен биргеликте эле өзүнүн союп жаткан убактындагы өзүнүн дуалары бар. Албетте ошол союп турган жерге алып келгенде малды дуа деп айтылат. Ошол жаткызаардан алдыңкы кылына турган дуалар, жана Ибрахим алейхиссалам айткан сөзү.
инни ваджахту вачхия лиллази фатара самавати вал арда ханифа ва ма ана минал мушрикин. Же болбосо инна салати ва нусуки ва махяя ва мамати лиллахи раббил аламин. Ибрахим алейхиссалам айткан сөзү бар: менин намазым, курбанчылыктарым, өмүрүм, өлүмүм бардыгы Аллах үчүн деген дуа айтылат. Анан кийин жаткызып жатып Аллахума жанагы айта турган дуасы бар. Бисмилля Аллаху акбар же бисмиллахи ва Аллаху акбар айырмасы жок. Ушуну айтып, сол капталынан жаткырып дуа кылынат. Кыбланы каратып, сол жагын жаткызып дуа кылынат. Ал азыр макрухтарды дагы намлабыз айтып берет, эмне нерселер кылганга болбойт. Ушинтип дуа кылып, анан кийин сойгондон кийинки кылына турган дуа: Аллахумма тaqabbalhu minni kama taqabbalta min habibika Muhammad wa khalilika Ibrahim алейхиссалам. Аллахым, сен бул курбанчылыкты менден кабыл кыл. Курбанчылыкты сен Мухаммад, сүйүктүү Мухаммад пайгамбарыңдан кабыл кылгандай, жана досуң Ибрахим алейхиссаламдан кабыл кылгандай, менден да кабыл кыл деп дуа кылынат. Баракалла, Аллах таала кабыл кылсын. Анан устаз ушул макрух амалдарын айтып берсеңиз, эмнелер? Жанагы малды союп атканда албетте бычак курч болуш керек. Биринчиден бычак курч болуш керек. Анан аны ошол малды союла турган жерге алып барып, башка бир мал жандыктардын алдында ал малды сойбош керек. Бычак курч болуш керек. Анан жанагы чоң малдарды жанагындай башына бир нерсе менен уруп, катуу уруп, эме кылып туруп, бээсин оодарып туруп, анан ошентип бир эме кылбаш керек да. Анан ошол мүмкүн болушунча жанагындай эми бул жана айтып кеткендей эң жакшы Алла үчүн болуп аткан иште эң жакшы деңгээлде чырайлуу кылып аткара турган болсо эң жакшы болот да. Ошого мүмкүн болушунча кандай гана жанагындай сиз айткандай зулум иш боло турган болсо алардын баарын сактаныш керек. Урматтуу угармандар, көрөрмандар, ушул баягы устаздарыбыз айткандай дин алымдары жооп берип атат сиздерден бизде келген суроолорго. Ушул кээде баягы чогуу эле көзүнчө муздаган жерлер бар да. Бул аны туруп албай калат экен да. Жакшы эмес. Жакшы эмес болуп калат да. Себеби жанагы башка мал алдына сойгондо баягындай мээримдүүлүк, ырайымдуулук деген нерсе бар да. Ошол жок болуп калат. Демек ошол баягы малды да сугарып, тойгузуп, кандай ошол эрежелер менен суу берүү, чөп берүү албетте бул мустахаб амалдардан өтө жакшы. Анан жана бир жерде бир да хадис бар, пайгамбар саллаллаху алейхи ошол бирөө ошол курбандын башына тепселеп алып, анан кийин монтип бычагын уштап атканын көрүп калып, сен эмне курбанга бир эмес көп өлүмдү таттырайын деп атасың деп ушкан сөзү бар да. Ошондуктан курбанга чалынып жаткан жаныбарды албетте эң жакшы жолдо курбан кылгыла деген айтылган сөзү бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бычак курч болуш керек, башка бир жандык союлуп атканын көрсөтпөш керек. Анан кийин дагы бир хадисте келет, бутунан сүйрөп тартып келбеш керек. Дагы бир хадисте келет, бирөө кулагынан тартып алып баратканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тыйып, ошол моюндан тартып алып бар деп айтылган сөзү бар да. Ошон үчүн зулумдун кандай гана түрү болбосун, зыян берип коюунун кандай гана түрү болбосун, бунун бардыгы макрух болуп, мындайча айтканда бутунан да болбойбу? Бутунан дагы. Бутунан эми мындай мажбурлагансып тартып келаткан болбойт деп айтылат. Моюндан жетелеп алып барыш керек экен да. Колдон келсе ушундай кылыш керек. Өзгөчө бут ушинтип айтылат. Буттан тартып барган болбойт деп айтылат. Демек, бул курбандык эмне десе Кудайга жакындоо, амалы менен, балким курбандыгы менен, Анан ушул кабыл болгондой бир эмелери билинеби? Кантип билсе болот? Курбандык сойгондо же болбосо бир мындай кандай амалдарды дагы жакшыраак кылыш керек? Бул негизинен Аллах Кур'ан-ы Каримде Элен тенал бирра силердин курбанчылыктарыңардын еттери анан кандары Кудайларга жетпейт. Валакин яналу таква минкум. Бирок силердин таквараңар жетет дейт да. Бул эми кебирлерибиз жанагындай чоң бодо малдар союп коюп же жакшы бир койлор союп коюп ушул болду деп калбастан ал күнү намаз окуп, зикир тартып, амал менен коштолсо дагы бул эң жакшы амалдардын бири болуп эсептелет да. Ошого эң негизги нерсе бул таквачылык. Жүрөктөгү болгон Алла менен болгон байланыш. Ниетиңиз түз болсун. Мына ушул курбанчылык кылып атканым Алла Таалага жетсе экен, ушуну Кудайлар менен кабыл алса экен деп ниетибиз түз боло турган болсо, албетте кабыл болсу бул дурус иншалла. Демек Кудайга жалбарыш керек экен, бул жерде деле. Анан ошол курбандык чалган адам же болбосо өзү сойгон жакшыбы же кандай тиги касапчыларга эле берип койсо болобу кандай? Ушу эң жакшысы өзү союш керек. Өзү союш керек. Эгер өзү сойгонго кудурети жетип туруп сойбой койсо, албетте бул макрух болуп эсептелет.
Анан эгер өз сое албаса, бир кандай бир себептер менен эме кыла албаса, китептерде келет, ошонун жанында туруш керек. Албетте өзү да бисмилля Аллаху акбар деп айтып, союучунун да бисмилля Аллаху акбар деп айтканын көзөмөлдөп туруш керек. Бирок өзү ошол жерде туруш керек деп айтылат. Тамда бир маселе, акчасын бербейт, өзү Америкада, Россияда. Анан онлайн аркылуу союп атпайбы, видеозвонок. Булар кандай дурус эле? Ошол сапарда жүргөн ал башка маселе. Сапарда жүргөн ал ошол жактан деле сойсо болот. Бияктан деле ниябатан деп коет. Бул бирөөнү өзүнүн атынан сойгонго өкүл кылып. Анын буйругу менен болуп аткан болсо дурус боло берет, эч кандай маселе жок. Урматтуу көрөрмандар, Марванын көрөрмандары, насихаттуу угармандар, биз сиздер менен бүгүн курмандык эмне, Курбан айт жөнүндө сөз кылып атабыз. Андыктан даярдануу, алдын алуу, кандай малдар өтөт, кантип союш керек. Андыктан биздин суроолорубузга, сиздерден келген суроолорго дин аалымдары жооп берип атат. Иса жана Илхам устаздар. Анан устаздар айтсаңыздар, ошол этти сойгон адам кандай кылып таратыш керек? Же болбосо канчасын өзүнө алып калса болот, канчасын таратыш керек, ушуларга токтолсоңуздар. Кимдер алыш керек? Кимдерге бериш керек? Ошол 3кө бөлүш керек. Эгер бирөө кой сою турган болсо, анда 3кө бөлүш керек. Эгер бодомал сою турган болсо, бодомалды жалгыз өзү сойсо да болот. 2 киши, 3, 2ден баштап, 1ден баштап 7ге чейин чогуу сойсо боло берет. Ошол 7 киши сойгондо анда тең бирок баарынын ниети жана курбанчылык чалам деп ниет кылыш керек да. 7өөнүн тең ниетичи. 10 киши болуп калсачы, 10 киши болсо болбой калат бодомал. 7ге чейин гана да. 7ден асса болбойт, 6 киши болсо, 5 киши болсо боло берет да. Анан баарынын ниети бир курбанчылык болуш керек да. Мен курбанчылык чаламын деген ниет болуш керек. Эгер бирөө мен ушу курбанчылык эт кылып алайынчы деп ниет кыла турган болсо, анда болбой калат да. Устаз, ушул бир маселе. Өткөндө бир 2 адам талашып атат да, бирөө 7 киши союш керек десе, бирөө 10 киши. Эми акчаны чогултуп берип атабыз, азырактан чыгып калат деген маселе. Эмне себептен болбойт? Эмне себептен ошого токтолуп кетсеңиз? Бул ошол бодомалга, анан жана чоң малдарга шариаттын негизинде 7 кишиге гана уруксат берилет да. 7 киши биригип туруп бир чоң малды сойсо болот. Шариаттын милдети. Шариатта. Ушундай экен, урматтуу көрүп тургандар, Аллах Тааланын мыйзамы. Демек, кээде биз акылга салып берсек, көп нерсе келе берет. Ар жагынан бер жагынан. Сиз айткан талаштын деле бир негизи бар. Сиз бекерден 10 деп айтып жаткан жоксуз. Төөгө келген учурда 7 же 10 деген 2 сөз бар, өзүнүн талаш бар. 10 дегенде талаш бар. Болот болбойт деп айтылган сөздөр бар биздин мазхабтын ичинде эле. Бирок 7 дегенге бардыгы бир ойдон иттифакка келишкен. Ошондуктан 7ге эле калтырып коюп турарак. Ал эми уй бука маселесинде болсо биз жакта көбүнчө ушулар союлат. Ошондуктан бизден 10 деген маселе айтылбайт дагы, төөгө айтылган маселе. Ошондуктан ал жерде талаш жок. 7 бойдон эле калыш керек. Жакшы. Кыргыздарда жакшы сөз бар. 7-ни өзү жакшы көрөт эмеспи? 7-нин бири кыдыр деп коет, Андыктан Аллах Таала кабыл кылсын, урматтуу бир туугандар. Демек, ошол бодомалдарга 7ден болсо да жакшыраак болот экен, устаздардын аалымдардын айтуусунда. Устаз, дагы бир маселе. Бизде ошол дагы бир ушундай элден келген суроолор мүчөлүү жаш деп коет экен. Анан ошого кан чыгарыш керек, же болбосо жанагындай кызыл кийиш керек. Анан ошол курбандыкка бир жандык союйн дедик эле, бул кандай шариатта? Кандай ниет болуп калат? Кандай түшүнөдү? Ошо мисалы бирөө мүчөлүү жашта 36-га чыкты, мисалы. Же болбосо да канча жашка чыкты, анан ошол бирөө кан чыгарып коюш керек деп, бул баягы шариатта ушул нерсе барбы же кыргыздабы? Анан кызыл кийиш керек деген. Кызыл кийиш керек деген. Кызыл көйнөк же болбосо кызыл футболка деген бир маселе. Албетте жок, мунун баардыгы динибизге терс көз караштар. Бул жерде курбанчылыктын дагы биз эскертип кете турган нерсе, каны деле, эти деле Аллах Таалага кереги жок. Жаңа алда айтып өткөн аят: "Ла яналлаху лухумуха вала димауху валакин яналуху тaqва минкум." Анын эти деле, каны деле Аллахка жетпейт, балким Аллахка силердин таквачылыгыңар жетет. Таквачылык эмнеде жатат? Бул Ибрахим алейхиссаламдын таквачылыгы эмнеде жаткан болсо, ошол нерседе жатат. Жөн эле Аллах Тааланын айткан буйругун аткаруу. Бул курбанчылыктын каны дагы, эти дагы Аллахка жетпейт, балким силердин кылган таквачылыгыңар Аллахка жетет. Кыямат күнү хадисте келгенде, мына ушул кан, кой ушул өзүнүн каны менен, эти менен, териси менен келип, силерге күбөлүк өтөт деп айтылат. Ошого биз ушул жагына маани беришибиз керек. Бул жерде негизги максат Аллахка жакындоо, Аллахтын айткан буйругун аткаруу. Анан мага десе алымдарыбыз айтат: сен сойгон мал, каны, эти деле бардыгы сага кала берсин. Эч кандай айырмачылыгы жок. Желательно жакшыраагы ошол
кедей кембагалдарга, анан кийин туугандарга же кошуналарга бөлүшүп коюу бул албетте жакшыраак деп айтылат. Бирок сиз толугу менен эле сойгон курбанчылыгым өзүмдүн холодильигимде эле калат дей турган болсоңуз, мунун дагы эч кандай ислам динине каршылыгы жок. Сиз негизги аткара турган нерсеңиз Аллахтын буйругун аткарып курбанчылык чалдыңыз. Курбанчылыктан ала турган сиз өзүңүздүн азыгыңызды алдыңыз. Ибрахим алейхиссаламдын кылган сүннөтүн аткардыңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буйрук берген милдетти аткардыңыз. Сиз негизги максатыңыз Аллахка болгон баш ийүү, буйругун аткаруу болду. Ушуну аткардыңыз, ушун менен болуп курбанчылык толук болду деп эсептейм. Баракалла. Аллах таала кабыл кылсын, урматтуу бир туугандар. Курбандыктардан ушул баягы союу, мисалы намаздан кийин деп айтылат. Анан ушул боюнча токтолсоңуздар. Кээ бирлер баягы күн чыкканда эле соя салыш керек деп шашкандар бар экен. Алардыкы өтпөй калабы, кандай ушул тартиби кандай? Негизи айт окула турган, жума окула турган шаарларда, жерлерде жашаса, мындайча айтканда бүгүнкү күндө жума окула турган мечити бар болгон жерлерде курбанчылыкты намаздан алдын кылып кое турган болсо бул жарабайт. Өтпөй калат, Ал холодильниктеги жөнөкөйлүү бир эттердин катарына кирип калат. Ал эми намаз, жума намаз окулбай турган, же болбосо айт намаз окулбай турган тоолуу жайларда, анда бир алыс бир аймактарда, эл аз жашаган жерлерде жума намаз негизи эле окулбайт, айт окулбайт. Андай жерлерде ушул күн таң аткандан баштап, фажыр таң аткандан баштап курбанчылыкка чалса боло берет. Бүтүү мөөнөтү кандай болот? Канча күнгө созулат? Бүтүү мөөнөтү 3 күн болот эсептелет. Кайсы намазга чейин? Аямут ташрик деп коет. Аямут ташрик бул аямун нахр. Андан кийин Зулхиджанын 11-күнү, анан 12-күнү. Ушул 3 күн болот эсептелет. Асыр намазга чейин. Кошумча. Асыр намазга чейин болот, бүтөт. Ошол 3 күндүн ичинде Курбан айт намазы окулду. Намаздан кийин сою баштап, эгер ошол күнү эң негизгиси, эң жакшысы ошол Курбан айт күнү сойгон жакшы. Биринчи күнү. Асыр намаздан өтүп кетсе? Жок, 12-күнү Курбан айт болду. Бул Зулхиджанын 10-күнү Курбан айт деп коет. Араб ошо хижри жыл санагы менен Зулхиджанын 10-күнү деп айтылат. Ошол 10-күнү союш керек, эң жакшысы. Анан 10-күн союлбаса Курбан айттын эртеси, ал күндөн союлбаса анан анын эртеси, ошол эртеси 3-күнү асыр намазына чейин союш керек да. Баракалла. Эгер союлбай калса, анда кийинки күндөрү соёбу же каза кылынабы дей турган болсо, казасы бир гана ошол малдын акчасы алынып элдерге садака кылып берилет. Ал өткөрүп жиберген убакыттын амалы эми толукталбайт. Бир кой эмес 10 кой сойсоңуз дагы ал бир койдун орду толукталбайт, балким ошонун акчасын эле эме кылып, же болбосо ошол алып койгон коюңузду сойбой өткөрүп жибердиңиз, ошону элге садака берип коюш керек, же болбосо сиздеги ошол кыйматын чалып, ошонун баасынчалык акчаны садака берип коюш керек. Жакшы, урматтуу көрөрмандар, мынакей биздин алдымдарыбыз жооп бергендей, демек бул шарият деген ушундай, шариятты ошол атайын адистери бизге алдымдарыбыз жооп берип атат. Демек бул кээде майда, бирок маанилүү маселе. Андыктан ошол курбандыктарды өз убактысында сойгондо жакшыраак экен. Анан сойгон баягы кээде билесиздер, баягы малдар көп союлат, анан касапчылардын акысы, кээ бирлер баягы ошол терисин же башкасын берип коет экен. Ошол акысы кандай болот? Туурабы берсе, туура эмеспи? Ошолор туура эмес болуп калат. Эме курбанчылыкка союлган териси дагы, жанагындай баш аяктары дагы бүт баардыгы садака кылып берилиш керек да. Аны жанагы касаптын акысы деп терисин же дагы андан бир этин берип кое турган болсо болбой калат. Жада калса ошо баш туяктарынан бери, буттарынан бери садака кылып берилиш керек. Анын касапчынын акысын акчасы менен төлөш керек, өзүнүн акчасы менен. Канчага сүйлөсө ошончо төлөп бере берет. Курбанчылыктын этиден, терисинен башка нерсесинен берилинбейт да. Урматтуу бир туугандар, ушундай экен. Демек, баягы курбандыкты Аллах таала өз даргөйүндө кабыл кылсын. Анан курбандык дегенде бизде билесиздер, бул ай өтө ыйык. Анан кээде мусулмандарда же болбосо кандай бир мындай таарынышып кеткен учурлар болот, же болбосо туура эмес түшүнүп калган учурлар бар, же туура эмес маалымат келип калган учурлар. Бул айда кечиримдин айы дейт. Бири-бирин мындай жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу. Бул маселеде кандай? Ооба, негизи эле Зулхиджанын 10 күнү дегенибизде бул айда кылына турган амалдардын сообу дагы 2 эсе болот. 2 эсе дегенибизде сообу көбөйтүлүп берилет. Ошол эле учурда кылына турган күнөөлөрдүн дагы күнөөсү, жазасы, харам иштердин жазасы
көбөйтүп берилет деп айтылат. Ошондон бул харам айлардын бирине кирет. Зулхиджа айынын кылына турган амалдардын катарына биз ошол жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу. Мындайча айтканда бүгүнкү күндө даватчы бир туугандарыбыз кылып жаткан дават десек болот. Ошол эле учурда кандай гана жакшылык иш болбосун, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу бир жакшылык. Жөнөкөй бир жолдон элге зыян бере турган бир нерсени алып коюу бул бир жакшылык. Мусулман адамдын жүзүнө карап жылмайып коюу бул өзүнчө бир жакшылык. Ата-энени барып сүйүнтүп коюу бул эң чоң жакшылык. Ата-энени барып сүйүнтө турган болсо, ажылык умра кылгандын сообу берилет. Бир адамды кечирип койгон албетте бул жакшылык. Адамдарды кечирүүгө чакыруу бул дагы бир жакшылык. Демек, биз кандай гана амал кылбасак дагы, эгерде Алла Тааланын буйругу, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү болгон болсо, ошол нерсени кылуунун бардыгы мына ушул 10 күндүн ичинде, Зулхиджанын 10 күнүнүн ичинде кылынуу бул өтө жакшы фазилетке ээ. Баркелде. Анан бул ошол эмеде өлгөндөрдүн айты деп дагы кыргыздарда айтылып жүрөт. Ушул боюнча токтолсоңуздар. Бул өзү майрам кимдердики? Бул майрам өзү жалпы тирүү жандардыкы, мусулмандардыкы. Жана айтып кеткендей, Алла Таала бизге эң чоң ушул эки майрамды берген. Бул айда биз ошол майрамдык шаңына келтиришибиз керек. Өлгөндөргө Куран окулунбайт, же болбосо өлгөндөргө жанагындай айытты кылынбайт, мал союп же дагы башка бир нерсе кылып. Бул да ошол жетим жесирлердин көңүлүн көтөрүш керек. Тууганчылык мамилелерди көптөн бери улай элек болсоңуз, сүйлөшө элек болсоңуз, кабарлаша элек болсоңуз, алар менен кабарлашыңыз, алардын көңүлүн көтөрүңүз. Анан ошол айылда бир жакшы майрамдык шаңды өткөрө турган болсок, бул эң жакшы болуп эсептелет. Анан биздеги жанагындай туура эмес салттарыбыз бул ошо шариаттагы эмес нерселер болуп эсептелет. Ал күнү Курбан айт күнү, майрам күндөрү аза күтүү же ошондой бир жанагындай Куран окутуу, түлө өткөрүү, ошо айыттык деген нерселердин бүт баардыгы туура эмес иштер. Жакшы, устаз, Арапа күнү деп коет бизде кыргыздарда. Ошол Арапа күнүнө токтолсоңуз. Арапа күнү эмне кылыш керек? Арапа күнү бул биз айтып өткөн жанагы Зулхиджанын 10 күнү эң Алла Тааланын назарында эң кадыр бартуу күндөрдүн арасынан, ошол 9 күн орозо тутуп ибадат кыла турган күндөрдүн арасынан эң бир маңызы десек болот. Ошол күнкү кармала турган орозого пайгамбарыбыз басым жасап айткан. Арафа күнүндө ажыларыбыз Арафа тоосуна чыгып дуа кыла турган күн. Биз бул жактан кыла турган амал эмне биздин мойнубуздагы эмне милдеттей турган болсоңуздар, биз эгер орозо кармай турган болсок, бизге берилүүчү сооп бар. Орозонун фазилети албетте бар. Бизге бериле турган сооп, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айткан, бир жыл алдыңкы жана бир жыл кийинки күнөөлөр кечирилет. Ошон үчүн бизде кыргыздар кылымдардан бери ушул күндү кадырлап келген, Арапа күнү деп өзүнчө бир маани берип келген. Кечинде тамак берип, Арапа күнү тамак берип келген деген нерсе калып калган түшүнүк бар, бирок бул ошо түшүнүктүн бир жарым бир түшүнүгү эле. Себеби күндүз бою орозо кармап, Аллах Таала үчүн суудан, оокаттан тыйылып, кечик келген учурда анан кийин бири-бирине икрам кылып, албетте ооз ачырганга шашып аракет кылышкан деген нерсенин кабар берет. Ошого бул күндүн ата бабаларыбыздан калып калган салт катары, калып калган нерсенин негизи бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан хадис буга негиз. Кылымдар бою мусулмандар амал кылып келген амалдагы негиз болуп эсептелет. Баркелде. Анан дагы суроо келип атат, урматтуу туугандар. Ошол атамдын, апамдын маназатам арба колдойбу же колдобойбу, жооп берип коюңуздарчы, урматтуу алымдар дейт. Эң биринчиден бул негизи эми темадан сырткары болуп калды, түшүнүгүрөөк. Негизи колдоо маселесине келе турган болсок, эч бир жан, эч бир махлук, эч бир башка бир махлукка түздөн түз Аллахтын каалоосуз өзү пайда дагы зыян дагы бере албайт. Бул дүйнөдө туруп деле мен бир адамга пайда зыян бере албайм. Өлгөндөн кийин деле ал адам эч бир адамга пайда зыян бере албайт. Демек эч бир жан, эч бир жанга Аллахтын буйругусуз, Аллахтын өкүмүсүз, Аллахтын ошол жерге пайда деген нерсени өзүнүн кудураты менен жаратпастан туруп, ал нерсе пайда берет деген, бул албетте ширк түшүнүктөрдүн бири. Пайда берет деген түшүнүк. Манас атамдын арбага колдосун же ата-энемдин арбага колдосун дегенде, бул жерде арбак дегенде рух деген темадан келип чыгат. Рух деген түшүнүк эмне? Бул өзүнчө башка маселе. Бирок биз эң билип кое турган нерсе, рухтун, ошол арбактын сизге түзмө-түз пайдасы же зыяны барбы дей турган болсоңуз, пайдасы дагы зыяны дагы жок. Аллахтын каалоосу менен гана сизге пайда келет, Аллахтын каалоосу менен гана сизге зыян келет. Ал эми ошолор бизге пайда жана зыян берүү жактан себепчи болобу, болбойбу дей турган болсоңуз, бул албетте талаш маселе. Бул талаш маселе.
Бирок бул нерселерди карапайым калкка жалпы сан айтылганда ушундай деп айтылат. Арбактардын эч кандай пайдасы дагы зыяны дагы бизге тийбейт. Себеби чыныгы пайда берүүчү, зыян берүүчү бул бир гана Аллах. Алар сизге дуа кылыш мүмкүн. Дуа кылыш мүмкүн. Аулиялардын арбактарынан мисалы үчүн сурансак болобу деген маселеге токтоло турган болсок, тавассул же истигаса маселесин козгой турган болсок, бул да өтө узун маселе, бирок кыскасын айтканда бунун бардыгы биздин Ахлы Сунна вал Жамаатта бар нерсе. Бирок ошолордон түзмө-түз таасир алат деген түшүнүк болбостон туруп, мен паланчы мага дуа кыл дей турган болсок, ошол адам бул дүйнөдө дуа кылып жүргөн, ошондой караматтары болгон деген нерсе аныктала турган болсо, ошол аркылуу Аллах Таалага дуа кылса, дуасы кабыл боло турган болсо, ошондой ниетте суранса болот. Я Аллахым, паланчы, сен мага дуа кыл, мага Аллахым ушундай нерсе берсин десе, албетте бул болот. Анан истигаса маселеси бул кичине узунураак маселе. Алла разы болсун, урматтуу устаздар. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы 4 мүнөттөй убактыбыз калыптыр. Ошо талим программасы баягы 1 саат тез эле өтүп кетти. Эми Курбан айт бул тема өтө чоң тема, томдогон китептер бар. Жалпы ошол эл журтуңузга, Кыргызстанга каалоо тилегиңиз болсун. Алхамдулилlah, урматтуу мусулман бир туугандар, Алла Таала мына бизге ушунчалык бир жакшы, чоң бир жакшы күндөрдү насип кылып атат. Ушул күндөрдө ар бирибиз тууган урук менен, эл журт менен, үй бүлө менен жакшы өткөрөлү. Кудай Таала ушул эркиндүүлүгүбүздү, эгемендүүлүгүбүздү Алла Таала бекем кылсын, түбөлүк кылсын. Ушул күндө араздашкандар, урушкандар болсо, барып жарашыңыздар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, мейли кемчилик, ката кемчилик адан келсе дагы, бирок сиз барып биринчи ошодон кечирим сурап, анын кечирип коюшун талап кыла турган болсоңуз, ал киши эртең кыямат күнү эң биринчилерден болуп бейишке кирет дейт. Ошого бул ай ошондой кечиримдүүлүктүн айы, жакшылыктын айы болуп эсептелет экен. Ошол жакшылыктын үстүндө барып кечиришип, жакшы бир мамилени түзөй турган болсок, эң жакшы сооптордун үстүндө болуп эсептелинет. Андан кийин ошо колунда бар мүмкүнчүлүгү баарыбыз ошол аракет кылып, кандай гана бодомал союла турган болсо бодомал союшсун, кой сойсо кой сойсун, мына ушуну союп курбанчылыгыбызды кылып, Аллага жакындап, ошол мүмкүн болушунча жетим жесирлерден, бүт ошол муктаж адамдардан кабар алып, ошол этин бөлүп барып бере турган болсок, иншалла башка айларга караганда бул айлардагы ошол күндөрдө кылынган амалдардын сооптору эселенип берилет иншалла. Аллах Таала баардыгыбызга ушул айтылган сөздөргө амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин, жакшы амалдар кылганга тавфик берсин. Баракелде. Алла разы болсун. Эгембердиев Илхам Ажыкебес болду, дин алымы, ушул Чүй облусунун казиятынын өкүлү. Аллах разы болсун. Устаз, эми бул айларда күндөрдө сааттар дуалар кабыл боло турган. Жалпы бир эл журтуңузга каалоо тилеңиз, бир жакшы керемет дуа кылып бериңиз. Азыркы сөз айтып кеткен бардык сөздөргө кошулабыз. Аллахым бардыгыбыздын кылган, окуган намаздарыбызды, кылган дуаларыбызды кабыл кылган болсун. Жараткан Алла, биз дуа кылабыз албетте. Ушул ыйык күндө арабызда араздашкан, жаңжалдашкандар болсо, араларын түздөгүн я Алла, жараткан Алла. Ушул күндө кандай бир оору сыркоологон адам болгон болсо, оорусун калтырбастан шифа берген я Алла. Жараткан Алла, арабызда кандай бир адашкан адам болгон болсо, я Аллахым адашуусунан туура жол көрсөтүп өзүң хидаят тартуула я Алла. Жараткан Алла, биздин билип билбей кылган, мурда кылган күнөөлөрүбүздү, эми кылган күнөөлөрүбүздү өзүң сактоо бергин я Алла. Жараткан Алла, келе жаткан күндөрүбүздөгү кыла турган курбанчылыктарыбызды, окуй турган намаздарыбызды кабыл кылган. Ва ахиру дa'вана алхамдулиллахи rabbil alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Алла разы болсун. Дин алымы Көкжар мешитинин имам хатиби Иса Акынбеков болду. Кудайым сиздерден разы болсун. Урматтуу бир туугандар, аз убакыт калды. Ошондой болсо да буйруса мынакей мал жаныбыз аман болсун деп, Кудайга жалбарып, дүйнө жүзүндө тынчтык болсун деп, устаздар айткандай, аалымдар айткандай буйруса даярдыктарды дагы жакшылап көрүп, Кудайым курбандыгыңыздарды кабыл кылсын. Элибизде дүйнө жүзүндө тынчтык, ынтымак болсун. Кудай Таала эл журтубуз менен ибадаттарды кабыл кылып, Кудайым жакшы иштерге жараштырсын. Ар бир амал ниетке жараша болот дейт. Андыктан ниетибиз түз, Кудайыбыз ошол амалдарыбызга береке берип, Кудайым эки дүйнөдө баарыбызды бактылуу кылсын. Кийинки одон амандашканча талим программасы коштошот. Ассаламу алейкум.